Түштүк Кореядан келген оор атлетчилер Бишкек шаарында окуу машыгуу жыйындарын өткөрүүдө. Мындай машыгуулар дүйнө чемпионатына даярдануу жана тажрыйба алмашуу максатында уюштурулган. 15 күндөн бери кореялык спортчулар атамекендик адистердин программасы менен машыгууда. Алар аз убакытта Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Үсөнкан Майназаровдон оор атлетиканын сырларын үйрөнүүнү максат кылышууда. Мындан улам спортчулар күнүнө 5-6 сааттан тер төгө машыгып, күчөтүлгөн тартипте даярдык көрүүдө. Эң алгач спортчулар денени жибитүүчү көнүгүүлөрдү аткарып, андан соң аз-аздан салмак кошуп, штанганы көтөрө башташат. Бул 90-жылдардан бери биз убагында бул жерден түптөгөн оор атлетиканы түптөгөн Василий Ли, Владимир Ли деген жарандар болгон. Ал 90-жылдарда биздин башкы машыктыруучубуз Омуржан Молдодосов агайыбыз болгон. Ошолордун демилгеси менен биз Кореяга барып, анан ошол жерден достукту түздүп, анан алар бул жакка келип, ошо бүгүнкү күнгө чейин ошол достугубуз уланып атат. Ар жыл сайын бизге келип машыгып атышат. Биз тилекке каршы 3 жылда, 4 жылда бир барабыз. Көп жылдан бери бара элекпиз. Быйыл Кудай кааласа биз дагы чакырып атышат. Ошол жерге биздин жаш өспүрүмдөрдү алып баралы деген ниетибиз бар. Корея өлкөсүндөгү бунун историясындагы спортсмендер жакшы чыккан оор атлетикачылар бар. Бизде дагы ошол спортсмендердин эки ара ортосундагы үйрөнүү маселеси ортодо турат. Биз көп нерсени бизден үйрөнөт, биз алардан үйрөнөбүз. Түштүк Кореядан келген машыктыруучу Чанг Юри 6 жылдан бери жаш спортчуларды тарбиялап келет. Ал аралыкта шакирттеринин көпчүлүгү мыкты жыйынтыктарды көрсөтүүгө жетишкен. Алды өлкөнүн чемпиону аталышса, айрымдары эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды жеңип келген. Бул жолку дүйнө чемпионатында дагы спортчуларын алдыңкы орундарга ээ болот деп ишеним артып турган чагы. Мен 6 жылдан бери машыктыруучу болуп спортчуларды тарбиялап келем. Мыкты оор атлетчи болуш үчүн бир гана күчтүү болуу жетиштүү эмес. Ал үчүн эрктүү болуп, тартипке бекем болуу менен талыкпай эмгектениш керек. Ошондо гана мыкты жыйынтыктарга жетүүгө болот. Оор атлетчилер машыгып жаткан бул спорт залы Олимпиадалык резервдеги атайын адистештирилген балдар жана өспүрүмдөр мектебинин имаратында жайгашкан. Бул мектептин курулушу Союз маалына такалат. Дал ушул залдан Кыргызстандын эң мыкты оор атлетчилери тарбияланып чыккан. Учурда дагы улуттук курама дал ушул жерде машыгып келет. Бул зал бир нече ирет оңдоп түзөөдөн өткөн. Кыргызстандын шартындагы жакшы залдардын катарына кирет. Бирок экономикасы өнүккөн, спортчуларга мыкты шарттар түзүлгөн Кореяга салыштырууга болбойт. Мындан улам кореялык машыктыруучу спорт залдын абалына таң калганын жашырган жок. Биз 15 августта машыгып баштаганбыз. Үсөн агайдан көп нерсени үйрөнүп жатабыз. Ошондуктан бул жактагы машыгуулар жагып жатат. Бул биз үчүн чоң тажрыйба. Кореяда соңку жылдары оор атлетика спорту абдан популярдуу болуп баштады. Биздин өлкөдө спортчуларга эң мыкты шарттар түзүлгөн. Ошондо дагы дүйнөлүк атаандаштарга туруштук берүү кыйын болуп калат. Ал эми Кыргызстанга келгенде машыгуучу залдын абалына жана түзүлгөн шарттарга таң калдык. Бирок ага карабай кыргыз спортчулары ушундай шартта эле машыгып, Олимпиадада медаль алып жатканына абдан баа бердик. Бүгүнкү күндө булар ошо жаш балдарды алып келип маштырып бер деп суранышат. Жылда 2 жылдан бери ошо мен өзүм карап маштырам. Бул жердеги Бишкек шаарынын спорт мектебине келип машыгып атабыз. Мен дагы ыраазычылык билдирип кетким келет. Бул мектепке ушундай залды бизге берип, биздин зал эскирээк болду дагы, бирок илгерки зал. Биз курама командага Ысык-Көлгө барып келдик. Ал жерде дагы жаш балдар бар экен, сборный командабыз бар экен. Ошолор менен чогуу машыгып, анан кайта кайттык. Эми булардын бизге келиши бизде дагы традициябыз чоң, оор атлетиканын көп спортсмендерди билет. Ошол себептен бизге келип үйрөнүп машыгып кетебиз деген тилектери бар экен. Түштүк Кореядан келген спортчулар 15-16 жашта. Алар алгачкы рет Кыргызстанга келип, окуу машыгуу жыйындарын өткөрүүдө. Машыгууда бир аз айырмачылыктар бар экенин айткан оор атлетчилер кыска убакыттын аралыгында көп нерсени үйрөнүүгө аракет кылышууда.
14살에 중학교 처음 들어갔을 때 Мен кичинекей кезимден бери эле спорт менен машыгам. Башынан бери эле оор атлетика абдан жакчу. Кыргызстанга келип машыкканыма сүйүнүп жатам. Машыктыруучулар баардык билген нерселерин үйрөтүүгө аракет кылып жатышат. Мен дагы аз убакыттын ичинде көп нерселерди үйрөнүп калгым келет. 더 좋은 성적. 최고대항이라고 체육고등학교만 Кыргызстанга биринчи жолу келдим. Менин оюмча машыгууда көп деле айырмачылыктар жок экен. 15 күндүн ичинде бул жактагы машыктыруучулардан көп нерсени үйрөнө алабыз деген ойдомун. Мага кыргыз спортчуларынын ушундай эле кичинекей залда машыкканы абдан кызык болду. 다른 코치님 Кореялык спортчу Ким Кану мелдештерге жеңил салмакта катышат. Ал буга чейин Кореяда өткөн жаштар арасындагы чемпионатта 2 рет алтын медаль тагынган. Учурда талыкпай эмгектенип, дүйнө чемпионатына даярдык көрүүдө. Бул жолу дагы мыкты жыйынтык көрсөтүп, устатын сүйүндүрөм деген ишеничте. 지금 여기 키르기스탄 감독님이 주신 프로그램대로 하고 있어요. Кыргызстандык машыктыруучулардын программасы менен машыгып көп нерсени үйрөнүп жатабыз. Бул жактагы машыгуулар биздикине караганда бир аз айырмаланат экен. Мисалы бизде эс алдырбай, бат-баттан биринин артынан экинчи көнүгүүлөрдү аткартат. Бул жакта 15 мүнөт машыктыргандан кийин эс алдырып, кайра машыктырганы жакты. Кыргызстандын тамактары менен Кореянын тамактары таптакыр окшошпойт экен. Башында бир аз көнө албай жатканбыз. Азыр мага жагып баштады. Кийин дагы ушундай машыгуулар келгенге аракет кылам. 중학교 3학년. Ал эми Үсөнкан Майназаров 10 жыл бою оор атлетика боюнча улуттук курамада башка машыктыруучулук кызматты аркалаган. Ал аралыкта 4 шакирти Азиянын чемпиону аталса, көптөгөн тарбиялануучулары эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды ээлеп келген. Мындан тышкары Сидней, Афина, Пекин жана 2 рет Лондон олимпиадасына катышып, кыргыз желегин желбиретүүгө жетишкен. Учурда дагы жаш спортчуларды тарбиялап келет. Ар дайым сбор болуп туруш керек, башка жака чыгып туруш керек. Негизи спортсмендер багы бир эле залда машыга бербей, мындай башка өлкөгө да чыгып, ал жактын опыттарын көрүп, өзүнүн аң сезимин жогорулуп туруш керек да. Бул жаштарды биз ушундай менен тарбиялашыбыз керек. Башка өлкөгө алып барып, же башка өлкөлөр менен бириктирип тренинг кылып, мелдешке алып барып, ошо менен кызык. Анан азыркы убакта мелдешке дагы, сборго дагы менин билишимче, бир 3 жылдан бери мен жумуш кылбайм, бирок ошо мен билишимче ошо абдан аз чыгып калышты. Ошол маселеден дагы катышуулар аз болот. Бизде ошо Изат Артыков баягы бронза коло медаль алганда бизге көп балдар келип машыга ушундай кылабыз деп. Бирок эми аларды баарын колдой албайт экенбиз. Каражатка келгенде колдош кыйын, машыктыруучулар дагы айлыктары аз болгондуктан көп машыктыруучулар дагы кетип калуу маселеси бар. Ал эми Кыргызстандын оор атлетчилери Ысык көлдүн Кажысай айылында окуу машыгуу жыйындарын өткөрүштү. Аларды башка машыктыруучу Камбар Токтоналиев менен ага машыктыруучу Өмүржан Молдодосов жетектейт. Жакшы көрсөтүштү жигиттер. Кудай буюрса лицензия алып калат деген ойдобуз. Изат Артыков, Расулбеков, Жаныбеков, Молдодосов, Эмил деген жигиттер. Анан эми негизи подготовка болуп атат. Кудай буюрса эми дальше госагентство и биздин дирекция Центр олимпийской подготовка жардам менен ушундай организованный подготовка сборлору болсо, биз колду кушуруп отура бербейбиз. Иштеп көнгөн машыктыруучуларбыз. Жетекчилерден колдоо болсо, биз күн түнү деле иштей турган эмебиз бар, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Опытыбыз да бар, канча көптөгөн чемпиондорду даярдаган. Кудай буюрса ушундай условия болсо, биз Токиоско олимпиадага жигиттерибизди жакшы деңгээлде тарбиялабыз деген ойдомуз. Улуттук команданын курамында 63 кг салмакта Изат Артыков, 81 кг ченде Эмил Молдодосов жана 94 кг категорияда Бекдөөлөт Расулбеков дагы бар. Дүйнө чемпионаты 16 сентябрда Таиланд өлкөсүндө башталып, анда 20 медальдар топтому ойнотулат. Адинай Курманова, Данияр Амантур уулу, КТРК Спорт, Атайын чыгарылыш.